көптөгөн адамдар баркына жете албаган эки сонун байлык бар: ден соолук жана бош убакыт. Ким бирөөнүн кемчилигин көрүп айыптаса, ал нерсе өзүнүн башына келмейин өлбөйт. Дүйшөмбү күн. Ушундай бир дүйшөмбү күнү жарык дүйнөгө келген болчу. Пайгамбарыбыз ушул күнү өзүн жакшы сезе баштайт. Муну сезери менен ордунан туруп мечитке барат. Ушул учурда сахабаларыбыз Азирети Абу Бакырдын аркасында багымдат намазында турушкан эле. Мындай нурдуу көрүнүшкө пайгамбарыбыз кубанып, жылмайып ыраазы болот. Өзү болсо Абу Бакырдын аркасында туруп намаз окуйт. Пайгамбарыбызды мындай кубанычтуу абалда көргөн мусулмандар пайгамбарыбыз сакайды деп аябай кубанышат. Бирок пайгамбарыбыздын акыркы күнү эле. Багымдат намазын акыркы ирет окуш эле. Пайгамбарыбыз ушул күнү мындай деген: "О адамдар, капкара түн сыяктуу дүрбөлөңдөр жакындап келе жатат. О адамдар, силер мага каршы эч кандай далил таба албайсыңар. Анткени мен жалгыз Аллахтын китеби Куран адал кылган нерсени адал, арам кылган нерсени арам кылдым. Кызым Фатима, эжем Сафия, Аллах кабыл ала турган жакшы иштерди кылгыла. Анткени мен силерди Аллахтын азабынан куткара албайм." Анан кызын чакырып, кулагына бир нерсе айтты. Азирети Фатима токтоно албай ыйлап жатты. Андан кийин дагы бир жолу шыбырады эле. Бул жолу Азирети Фатима абдан кубанды. Мунун себебин Азирети Айша кийин сураганда: "Оолум ага, бул дүйнөдөн жана менден айрыла турганын айтканда мен токтоно албадым. Андан кийин үйдөгүлөрдөн эң биринчилерден болуп менин артыман кетээр сенсиң дегенде мен абдан кубандым." Күн батып баратты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башы Айша энебиздин куршагында болчу. Демир кыстыга баштады. Тили Алла Тааланы эстеп: "О жаратканым, мени Рафиике Аалага жеткиз. О жаратканым, мени Рафиике Аалага жеткиз" деп кайталап жатты. Ушундай абалда дагы үммөттөрүнө кайрылып бул сөздөрүн кайталап жатты. "Кызматчыларыңарга жакшы мамиле кылгыла. Намазга жана дагы намазга көңүл бургула. Толук окугула." Анан жанында көз жашын көлдөтүп жаткан кызына: "Кызым, ыйлаба. Мен өлгөндө инна лиллах ва инна илайхи ражиун" деген. Ушул учурда Жебрейил менен Азраил келишти. Жебрейил периште пайгамбарыбыздын абалын сурап мындай деди: "Өлүм периштеси Азраил кирүүгө уруксат сурап жатат. Кирсинби?" Пайгамбарыбыз макулдугун берди. Азраил периште маңдайына келип олтуруп: "О Аллахтын элчиси, мени Алла Таала сенин ар бир буйругуңа баш үйүүгө буйрук кылды. Кааласаң жаныңды аламын, кааласаң калтырамын." Пайгамбарыбыз Жебрейилге тиктеди. Жебрейил айтты: "О Аллахтын элчиси, сени периштелер ааламы күтүп атышат." Пайгамбарыбыз макулдугун берди. "О Азраил, келгин, милдетиңди аткар." "Ла илаха иллаллах" деген сүйлөм оозунан чыкты. Көзү шыптып тиктеди. "О жаратканым, мени Рафиике Аалага жеткизе көр" деп сүйлөмүн кайталап олтуруп
63 yaşında ruhu tübölüktü alamga götürüldü. Kim maga eki jagı menen eki sanının ortosuna kepildik berse, men aga 5'ke kepildik berem. Kol çapkoňuzlar Alay menen Rustam mırzalarga. Barıňızda tanyysızlar, uşul jerde wagtly Moskwalıklar, aktyorlar, şepkindikler. Nedeyiz, hurmatly mehmanlar, azır belek berүү gezegi geldi. Bul jerde uşu student bolsa dagı Kur'an jattagan studentler var eken. Bir universitetin mugalimi Kudaydı jokka çıgarıp studentlerge aytat deyt. Oy bul Kuday Taala eger bar bolsa bizdi kıynabayle 5'ke girgizbeyt bile dese bir student aytat deyt. Agay sizdele kıynabayle diplom bere berbeýis dep. Onun anысы kanday kıynalıp sabır menen okup muna Kur'anды jattaş ötö kıyın negizi. Oşo Kur'andын bir para, iki parası jattaganlar var eken. Men tizmesin aytmakçımın, sizler kol çap turasızlar. Bul жерге çakırayın. Birinci kızlardan başlayın, anan jigitlerdi çakıram. Geliңiздер anda Perizat, Kız Jibek, Roza, Aysulu Ece, Nazgül, Jodarбек, Tınçtık, Tolkun ake, Meyrgül, Sadık deydi. Kol çap turuңuzдар, kol çap. Razakov Adıl, Urayimov Melis, Karayev Nurgası, Ahmad Mirlan, Hacıvayev Muhammed, Sadıkov Erkinalı, Berdivayev Adisbek, Karagulov İslam. Türkügen kol çağlar. Kuday buyursa Kur'an'da ayağına çeyin jattap kalat. Şu jigitlerge jakşap duba kılsaňızlar. Bul karındaşlarga, inilerge, agalarga, ejelerge belek berүү üçin men dagı kadırlуу bizdin azamat agalarыбызды çakırayın. Mamatcan agay başlagan belimiz. Mamatcan agay, Nurubek mırza, Dövlet mırza, Eş mırza, Mamatayır bayike, Ergeş bayike, Zamırbek bayikeler geliңiздер. Kol çağlar menen belekti sizler berseňizler degen tilek. Kur'an'dı jattap Kuday buyursa İslam dinine Kırgızstanыбызга çoң salım koşup dualaş bolot degen tilekteyişmiz. Uşul jigitler barla Allah Taala razı bolsun. Sizler dagı uşulardan ülgü alıp aldıga ozup dindeş, dildeş, batalaş, dualaş bolуңуздарга biz tilekteyişmiz. Geliңiздер belek bere turgandarga da bir jol kol çap koyolu. Birinci kol çap koyulu, belekler beliңiздер anda geliңiздер. Andan keyin men söz bereyin. Şimdi som emes, rubul emes, öte bağlı köp nese gele turgan belek. Allah Taala razı olsun, davır kol çap koyulu. Bu anda Mamatcan ake bir söz bereyin. Ek adam çıkpay kalıptır. Ben ala bereyim de. Mamatcan aka geliңiz ortaga. Mikrofondu bereyin. Özüňüzdün kaloo tileğiňiz. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу жигиттер, биздин кыздар ушундай жакшы ийгиликтери менен ол уюштуруп аткан жигиттердин белектери кут болсун, ыйманыңар бекем болсун, дилиңер тазаларсын, жүзүңөр жарык болсун. Келечекте ушул бизди эли журтубузду үмүттөн турган ой максатыңар улуу болсун. Ошого Кудайым жеткенге Кудайым өзү жардам берип, жолуңар ачылсын. Не тилегиңерге Кудай жеткизип, бардык максатыңар ишке ашып, biz сыймыктан аткан мындан кийинки дагы силердин ийгилигиңерди, жакшы уул кыз экениңерди дайым угуп сыймыктанып жүрөлү. Дагы жолу бир жолу сыймыңар кут болсун.
Рахмат сіздерге. Мусулмандын пайдасыз сөз аракеттен алыс болуусу анык мусулманчылыгынын жакшы жышааны. Намаз оку деген сөздү Кудай айтат. Окусаң жамандыктар артка кайтат. Намаз окуп Аллахымдын кулу болгун. Намаз окуп момун деген атка конгун. Дубалар болот намаз менен. Намаз Тилегибиз болот намаз менен, жүрөгүбүз болот намаз менен, журтубуздун келечеги намаз менен, жерибиздин келечеги намаз менен. О Аллах, бизге назар сал, окудук намаз, кабыл ал, келтирдик ыйман өзүңө, адашпас туура жолго сал. Суранам, берчи илимди, агарчы менин дилимди, аракет шыгым арттыргын, сүрөйүн динге элимди. Адамдын асылдыгы намаз менен, ааламда адалдык да намаз менен. Акыреттин сыйлыгы да намаз менен, тазалыктын жыйынтыгы да намаз менен. Элибиздин үнүгүүсү намаз менен, өлүктөрдүн көмүлүүсү намаз менен, жаратканга жакындайсың намаз менен, жамандардан алыстайсың намаз менен. Неге адамдар байлыкка көп карашат, байды көрсө мактай бир падашат. Дүйнөдөгү бар байлыктын ээси, бардык мактоо бир Аллахка жарашат. Я Джамили я Аллах, я Карибу я Аллах, я Муджибу я Аллах, я Хабибу я Аллах, я Рауфу я Аллах, я Маруфу я Аллах, я Атуфу я Аллах, я Азиму я Аллах, я Ханану я Аллах, я Манану я Аллах, я Даяну я Аллах, я Субхану я Аллах, я Аману я Аллах, я Бурхану я Аллах, я Султану я Аллах, я Мустаану я Аллах, я Мухсину я Аллах, я Муталу я Аллах, я Рахману я Аллах, я Рахиму я Аллах, я Кариму я Аллах, я Маджиду я Аллах, я Фарду я Аллах, я Ветру я Аллах, я Хаду я Аллах, я Самаду я Аллах, я Махмуду я Аллах, я Садик Аль-Ваду я Аллах, я Али я Аллах, я Гани я Аллах, я Шафи я Аллах, я Кафи я Аллах, я Муфи я Аллах, я Баки я Аллах, я Хади я Аллах, я Катиру я Аллах, я Сатиру я Аллах, я Кахару я Аллах, я Джабару я Аллах, я Гафару я Аллах, я Фатаху я Аллах. Дүркүрөгөн кол чабуулар. Я Аллах. Ne балам, не oldu? Ne oturasın bu yoqda? Ата bir саатта канча сом акча табасың? Ақшаны не қыласың? Операторға бардым. Тирге. Балам, мен жүзсем. Не қыласың жүзсем де? На, таки жүз
болсун. Мен жанымда бир саат отурчу. Ата баласына адеп ахлак жана жакшы тарбиядан баалуу белек бере албас. Аллах кулдарына жумшак мамиле кылат. Бардык иштерде жумшактыкты сүйөт. Тарыхты канатына алган, улут болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, уңгу сөздөн кеп салган. Байыртан экен үчүн күйгөн, эр манастын улубуз, байырлап ата журтун сүйгөн, жоголбосун уңубуз. Кан майданга да төшүн тосуп барган, кайра тартпай душмандан, калкым үчүн деп чагылгандай жанган, кайратынан жанбаган. Ай Кыргызстаным сенин ачык болсун асманың, элимде сактаган мекенин, азаматың аскары. Кыргыз эли кең берилден, кереметтүү жерден, өрүс береке берген мекени. Өргүндөй бир кылымдарга, акалбагы асманга тийип, ала тодой бийик. Өргүндөй бир кылымдарга, ынтымак болсо биз жеңебиз барын, ыйманыңды сактагын. Биригели биз биримдикке барын, бир борунду сатпагын. Жараткан эпил жашоо бергин, тынчтык болуп элимде. Жараткан Таңырым келсин, береке кул жериме. Кыргыз эли кең берилден, кереметтүү жерден, өрүс береке берген мекени. Өргүндөй бир кылымдарга, акалбагы асманга тийип, ала тодой бийик. Өргүндөй бир кылымдарга. Daha bir жолу барыңыздарды майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктойм. Өлкөбүз өнүгө берсин, ыйманыбыз, ынтымагыбыз өнүгө берсин. Барыңыздарга ден соолук каалайм жана бакыт каалайм. Аман болуңуздар. Алла таалам бардыгыбызды колдоп жүрсүн. Бул жерден баарыбыз кол чаап турушубуз керек. Чыныгы сабырдуулук кыйынчылыктын алгачкы учурунда. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын окусаңыздар, окугандар, барыңыздар окуган болушуңуздар керек. Ыйлайсыздар, билесиздер, пайгамбарыбыз жөнүндө сөз көп. Мен азалдыгыңыздарга Жеңишбек кызы Акберметти чакырмакчымын. Барыбыз тең. Ошол кызыбыз менен бирге ушул иштерде катышабыз. Алла таала
пайгамбарыбыздын бир дооруна барып кайра келемекчибиz. О пайгамбарым, бүт ааламга мээрим болгон, куттуу өмүр жолуң жан дүйнөбүздө жаңырып, биз сени жүрөгүбүздүн түпкүрүндө сактап келебиз. Ошондо сен бир жашта элең. Саат уруларын айылына барган кезиңде сага аялдардын баары сүт эне болгусу келбеди. Асмандагы булуттар да буга кейип, бир тамчы да жамгыр жаадыргысы келбей турду. Саат уруларын жайыттар кургап, каатчылыктан улам оор кайгыга батышты. Анан көк бетинде алакандай ак булут калгып келатканын көрүштү. Кудум сага ашык болгонсуп, башыңа көлөкө түшүрүп, ээрчип келет. Адамдар жаратканга жалбарып, жамгыр тилеп, жалдыраган кездери болчу. Ошондо Халима энебиз сени бооруна кысып көтөргөндө, алуу болуп жанган күн нурунан сени коргоп турган жүзүңдөгү көлөкөнү көрүп таңыркап калды. Көрсө ал көк жүзүндө сага байланып, сени аяп ээрчип келаткан алакандай ак булут тура. Бир заматта түйдөптөлө түшкөн ак булут чоңойгондон чоңоюп барып, дыбырт деп жамгыр жаай баштады. Бирок ал кезде көпчүлүк неге мындай заматта жамгыр жаагандын себебин билишчү эмес. Ал тургай сени да билишчү эмес эле. Сен 6 жаштасың. Касиеттүү Мадина шаарын көздөй сапарга чыккан асыл зат энең Амина жана Умму Айма менен бирге чөл кезип бараттың. Атаң Абдулланын мүрзөсүнүн жанына барганыңда жетимдиктин эмне экенин ичиңен терең сезип, муңайып турдуң. Анан ошондогу сапарда бара жатып, Авва өрөөнүндө биротоло томолой жетим болуп, Мекке шаарына энеңден айрылып кирип бардың. Чоң атаң Абдул Муталип сени абдан жакшы көрчү эле, жана абаң Абу Талип аябай жакшы көрчү. Сен 25 жаштасың. Баралыңа толуп, баарын суктандырган бир башкача эр азамат болуп жетилдиң. Жытың мээрим чачып, үнөң үмүт курчутуп турар эле. Сен жумурай журт тегиз алкыган, эң ишеничтүү инсан катары Мухаммед Амин деген атка кондуң. 33 жашка чыкканыңда улуу жараткандын учуу кыйырсыз деңиздей чалкыган мээрими сенден өз жишаанын көрсөтө баштады. Сен эми 40 жаштын кырындасың. Нур тоосундагы Хира үңкүрүндө элең. Көктөн Жебирейил периште түшүп, сен бүт ааламдын кайгы муңун көтөрүп, караңгы түндөргө акшоо кумтаң болуп атып чыга келдиң. Бардык жерден жымыңдаган жылдыздар сыяктуу эсеп жеткис салават, саламдар угулуп, сен жараткандын акыркы элчиси, ардакталган сүйүктүүсү, ааламдын пайгамбарысың дешти. Сен Хабибуллахсың, сен Расулаллахсың, сен Аллахтын жакын эмес белең, сен Аллахтын асыл эмес белең. О пайгамбарым, эмнеге сага азап тарттырышты? Абу Талиб өлдү деппи? Сага кол салышты, коргоочусуз калды деппи? Каабадагы ыйлаганың келет биздин көз алдыбызга. Абаке, жоктугуңду кандай сездирдиң дегениңчи? Каабадагы намаз окуганың келет биздин оюбузга. Башыңа таштандыларды ташташты. Сенин ошол мубарак башыңа баштары курман болсун. Инсабы болбогондор сени кордоп күлүштү. Бирөө Мекке көчөлөрүндө сени көздөй чуркап келе жатты. Бул чуркап келе жаткан ким? Деп сурашты. Бирөө жооп берди. Мухаммеддин кызы Фатима. Кыяматка чейинки олуялардын энеси. Ал сенин бети башыңды тазалап арчып жатты. Жер жүзүндө сага куюп койгондой окшогон жан эле. Күлгөнү да, ыйлаганы да сенин өз турпатың болчу. Ошондо
ыйлабачы кызым деп кайраны соротконуң ай. Неге сени өз мекеңден кууп чыгышты экен? Коргоочусу жок деп ойлоштубу? Алар сени ким коргоорун билишпейби? Томолой жетим экениңде ким бабес деп тарбиялаганын, ким сени бүт ааламга мээримдүүлүккө жөнөткөнүн билишпейби? Сени жинди дешти, акын дешти, эч унчукпадың. Айтчы, биздин колубуздан сени ким куткарат дешкенде, сен тике карап, Аллах дедиң. Аяламды коркунуч басканда сен Аллах дедиң. Жер менен көк титиреди. Бадыр өрөөнүндө сенин Аллах деген бир ооз сөзүң үчүн 3000 периште түшүп келип кайрат берген эле. 125 000 сахабанын баары сен үчүн жандарыбыз курман болсун деп турар эле. О пайгамбарым, касиеттүү Мадинанын көчөлөрүн аралап кирип барганыңда Наджар урууланын кичинекей кыздары сени көрүп төбөлөр көккө жеткиче кубанышты. Мени жакшы көрөсүңөрбү деп сураганыңда алар: "О Аллах нелчиси, биз сени абдан жакшы көрөбүз" деп жооп беришти. Ошондо сен аларга: "Мен да силерди абдан жакшы көрөмүн. Аллах өзү күбө" дедиң. О Аллах нелчиси, бүгүн да жаштарыбыздын арасында сени абдан жакшы көргөндөр бар. Сенин атыңды уккан кезде көз жаштарын төккөнүнөн эле алардын кудум Наджар ууруларынын балдары сыяктуу сени жан дилинен жакшы көрөрү белгилүү. Алардын сенден башка жол башчысы жок. Сүйүктүү пайгамбарым, 63 жаштасың. Улуу жараткандын алдына барсам деп тилеп турдуң. Анткени өз милдетинди кынтыксыз толук аткарып бүткөн элең. Сагарын алып кара жүндөн токулган бир чапан тигилди. Чекелери ак. Аны кийип сахабалардын жанына чыгып, мубарак колдоруңду тизелериңе уруп көрүп, "Көрдүңөрбү, кандай сонун" дедиң. Ошол жерде олтургандардын бирөө: "Атенем сага курман болсун, я Расулаллах, аны мага берчи" деп сурады. Эмнеге аны сенде сурады экен? Ошол чапанды жакшы көргөнүңдү билип туруп, сураганга эч жок дебешиңди билип туруп, эмнеге аны сенде сурады экен? Сен мейли дедиң да, кайрадан жамалган эски чапаныңды кийдиң. Досуңа жолуга бир апта калды эле. Ошондой чапандан дагы бирди тигишти. Бирок сага аны кийүү насип болбоду. Азирети Анас менен сагынычыңды тең бөлүшүп, мени көрбөй туруп, мага ыйман келтирген бир туугандарымды абдан көргүм келет дедиң. Султаным менин, Мадинада үммөтүм деп келген сүйүктүм. Эй аламдар Раббиси Аллах деген сүйүктүм. Бизге Аллахтын мээрими катары берилген эшигиңе тизе бүгүп келишим кылдык. Раббиңден эмне алып келсең, ага ишендик, уктук, моюн сундук. Эй Аллах нелси, сен дагы эле 40 жаштасың. Дагы эле үммөтүңдүн башындасың. Дагы эле арабызда сен барсың. Сен биз үчүн көп ыйладың, я Расулаллах. Биз сен үчүн ыйлай албадык. Сен биз үчүн көп ыйладың, я Расулаллах. Биз сен үчүн ыйлай албадык. Дилибизге бакыт нуру куюлсун дейм. Дубабыз жаратканга туюлсун дейм. Көөдөн бошоп жаныбыз чыгар кезде көздөрүбүз саждада жумулсун дейм. Акыйкатта армамындын тили ушул. Ахиретте шапаатың буйурсун дейм. Сен дагы эле 40 жаштасың, я Расулаллах. Чыныгы мусулман, тилинен, колунан башка мусулмандарга зыян тийбеген адам. Фонограммасы жок Кыргызстанда бир гана Мирбек, анан мен ырдайм. Ажыга бара электер, колуңуздарды көтөрүңүздөрчү. Азыр экөө барат. Анда бүгүн ким барат? Кул жеймин дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту. Эки жолдомону биз ойнотолу. Латеран алып келсеңиздер.
Колуңуздардағы жанагы билеттин четиндеги номерду колуңуздарга алыңыздар. Мына зал жарык болсо дагы жакшы болот эле. Жасап алды, өзүнүн жакындарын чакырып алды дебеш үчүн залдан мен бир кичинекей бөбөктөрдө болсо чакырайын. Бир эле. Кел атат. Бер жака. Кел бери. Кимдин баласысың? Райхандан. Атаң канчанчы номерду ал деди? Билбейт экен болду. Азыр мен мына аралаштырам, көрүп атасыздар. Түшүп калат окшойт бу анан. Кайсы номер чыкса утат да, 2. Bir dal gel. Bir dal birdi. Koldu sal. Çurkap çıkkanda kıyın bir dal al. Valoşa ne? Al. Dayıt pожалуйста. Oruçta bilbeyt bayım. Qarаңыздар қолыңыздардағыны. Gözömöl diye bir yanında kim atыңыздар. Bilet номері 6 7 6 676. Geliniz. Mutlu da geldik de bro. Başka bir önce böyle separeye saldım. Kolçağımız arasında. Bura benim kolumda acılıkka joldomo. Bere vereyim bize Kazı Kemen'in Hazreti Muhittin Orunbasar'ın çakırayın tapşırış üstüne. Yani siz kitap tuttunuz ya da siz kim barat biliyor alandan giyinim al. Bismillah. Al. Gel. Mundayla karasam mı? Mundayla karasam. 0 3 1 öldü ulan. Ne oldu? 31 volt oşanda 0 3 1 var mı? Var mı? Geliniz. Biletinizde көрсөтүп койсоңуздар. 600 отпой. Акчасы тур. Тамаша, кол чап коелу анда мынакей бул эки ажылыкка жолдомону бериш үчүн Кыргызстан мусулмандарынын Азирети Муфтинин биринчи орунбасары Замир Карыкени, Жалалабад дубанынын казысы Талант Ажикени чакырмакчымын, келиңиздер. Bir жолдомону биздин муфтият Кыргызстандагы дин башкармасы, мусулмандар дин башкармасы, экинчисин Ислам университети берип атат. Аларга дагы Алла разы болсун. Келиңиздер, кол чаап койланда. Gelingizler. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
жалпыңыздарды ошо бүгүнкү мына Мәулүт кечеси менен куттуктаймын. Бардыгыңыздарга Кудай Таала бекеми иман берген болсун, ден соолукту чың кылган болсун. Бардыгыбызды өзүнүн туура жолунда баштап, өзүнүн ыраазылыгын тапканга насип кылсын. Дүнү ахиреттин жакшылыктарын берсин. Ар ким ушул жерде кандай жакшы ниет, максаттар койгон болсун, максатына Кудай жеткирген болсун. Жана бүгүнкү күндө мына азыр ажылыкка эки жолдомо алган кишилерди да Кудай Таала ниетиңиздерди Кудай кабылган болсун, ажылыкка жеткирип, амалдарды жакшы аткарып, Кудай Тааланын алдындагы улуу милдет аткарышка Кудай өзү жардам берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Анда жолдомо алган сиздерге дагы Аллах разы болсун. Каяка барасыздар, кимге чаласыздар, бар ичинде жазылуу жолдомоңуздардагы. Биз сиздерге дуа кылабыз, сиздер дагы ажы корганда бизди унутпай, оптом дуа кылып коңуздар. Кол чаап коңуздар, рахмат. Момун адам жыландын ийининен эки жолу чактырбайт. Кыргыз Республикасынын эл гастролчусу Эмил Балтагулов.
Can Allah. Şu rahmat, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de izlegenler tapsın, izley verem seni Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Jağalardın türlörünün, bakçalardın güllörünün, aşıktardın jürögünün, ezdi birim seni Muhammed. Aydın gündün nurunun, asıldardın tileginin, hakikattın yürögünün, seni Muhammed, izleyim seni. Jağalardın türlörünün, izleyim seni. Aşıktardın jürögünün, salam aytam sağa Muhammed. Göbölüktün uçuşunan, gömüldürdün çokusunan, denizlerdin tolkununan, izlep gelin seni Muhammed. Akıl oydun tazasınan, alamdardın başatınan, adalardın batasınan, izley verim seni Muhammed, izleyim seni. Alamdardın başatınan, izleyim seni. Atalardın batasınan, salam aytam sağa Muhammed. Çileginin, mumundardın bileginin, zikirlerdin terenginin, izlep kelem seni Muhammed. Ululuktun daneginin, hurmatsyydın dareginin, ümmettirdin kareginin, İzdey verem seni Muhammed, izdeyim seni. Süyülerdin jilegine,
Адамдарга ырайым кылбаганга Аллах дагы ырайым кылбайт. Mınavın emin ırdadı, silergen aytılıp gettin ırgebi. Komuşsan çıksam sahnaga bir ele tanış barak şu don jagımdan u dedi. Ardaqtub zalda turgandar ıntımaka gelsenger menen koşulup ırdayın terime terisenger anan zıkımdap sarang bolup oston aylanayın tuğandar moң elge jarık bersenger. Men göngüldü dağın ayabay bölüp alıp ırdaymın zalda kimder oturat görüp alıp ırdaymın görmöyünce men kantip tөгüp alıp ırdayın. Andıktan jarık bersenger kıyanatты kılbayın ıntımaka bugün bir akın aytkan oyumuna. Esen aman bolgula tartpaylı takır muңgaygı bir orus oturu dele sivette kırgızça bile turbayбы. Oң ардактуу мында туғандар бизге bir көңүл бургандар келишкен экен карасам бүгүн пайгамбарды сыйлаган жалаң жүгүрүп турган буудандар бүгүнкү жолго биз дагы кең Бишкектен аттанып самолетко отуруп бош орунду толтуруп болбогонду болтуруп те муфтийдин замыр деп болбосо Жалалабад казысы таланттың алып жаныма ошолордун батасын алалы деп келгенбиз силер барчу жайга да баралы деп келгенбиз жакшы сүрөп турсаңар ырдайлы деп келгенбиз силер менен бир болуп жыргайлы деп келгенбиз керек болсо пайгамбарым жолундан ыйлайлы деп келгенбиз комус алып колуңа төгөлү деп келгенбиз сагынышкан жүздөрдү көрөлү деп келгенбиз ушул жолдо буйрусаң өлөлү деп келгенбиз анткени улуу жол болот турбайбы пайгамбарымдын карачы сулуу жол болот турбайбы үммөт болуп калганга тартпаш керек муңгайгы дүйнөдө нечен жандар бар дүйнөдө нечен жандар бар дүйнөдө нечен балдар бар бирок үммөт боло албай толгон токой арман бар ал эми силерди маңдайымардан карасам кубангансып баратам жараткан Аллах буйруса толгон токой ырларды көкүрөктөн жаратам акын деген ырырдап ырырдаса тынырдап ушинтип агайын тууган эл менен бирге бассак чынырдап ошондо болот жакшылык ушул жерди байкасам баарыңар тең келипсиң дилиңердеги батаны жаратканга тапшырып арадар илимди берсем экен деп билимди берсем экен деп баарыңарга илимди берип жатат бекемдеп ошондон билим алгыла бар деген жака баргыла ал дегенин алгыла Курандың алып колуңа кыраатын кошо салгыла анткени баарыңарга буйруса жараткан тосуп алуучу бейиш турат алдыда ошондуктан айтарым окуганын окугун иштегенин иштегин рызкыны бир гана адал жолдо тиштегин анткени жараткандын жолунда арам деген жарабайт адал деген көп болот адалды сүйгөн билесиң жигитте жүрөгү дагы өрт болот адал жолдо жүрдү деп периштелер да сөз болот ошондуктан доң айтарым агайын тууган байкагым кең Бишкектен бер жака саламдың алып келгени ушул жерде болду окшойт жакшынакай карачы агайын элдин бул жерден ырчылар болуп эрмеги жанатадан ырчылар силерге ырдап берсек деп бакылдады тердеди анткени пайгамбарым ким болгон көктө тийген күн болгон жыпар жыты чачылган мээримди сонун гүл болгон азыркы кыйынмын деген баарысы пайгамбар хадис укканда унчугаң албай тим болгон анткени хадистериң 15 кылым айтканың азы чыгып жатат чын бойдон көрсө хадистердин окусаң тазаланат турбайбы көкүрөгүң кир болгон ошондуктан баарыңар жакшылыкка жакшылык улаганда тургула жараткандан акбата сураганда тургула түнкү намазга тургула да баарык туугандарыбызга баарыңар дуа кылгыла көрсө дуа деген куралы болот экен момундун дуа менен буйруса табасыңар жаннаттын сонунунда сонундун жакшылык болсун ылайым анда жараткан Аллах колдосун жамандык деген болбосун Кудайым өсү колдосун куушумдук деген болбосун жакшылыктан ушинтип жаратканымды эстесек периште келип ойносун кече тең оштун шаарында
Kızılgıya Batkende, bolbosa Jalalabad şaarında uşunda mavlidleri köp bolup eldin bari gelişti. Iyilagaның iyladı, sözünü köp bul jerde. Allah Taalaң aytуучу hadislerden negiski görse suusap jatat kırgızlar ilimdin mına jolunda siler menen koşulup oroluglar dep turam perişteleri torunda antkenin adam degen bul jaralatta bir gana oylogonu başkaça kээде turup jüröktün kılını alıp günöөгө tolgogonu başkaça bирок силердин айткан жерим жок силердин маңдайыңардан билине жан дүйнөңөр таптаса ушундай болсун ылайым эмки жылы болгондо бакылдайын келейин анда да бакылда урдап берейин андан башка не дейин жүзүн көрүп кубандым бул жердин эже менен эненин агаларым отурат ошолордун баарына сөздүн айтам кынаптап жараткан болсун ырасы баарыңарга рахмат жараткандын жолунда эки көйлөк бар болсо бирөөсүн бергин жетимге эч убакта барбагын туугандарым кесирге 10 тыйынга алданба ооматың кетип калганда оюк көргө барганда ошондо калбаң арманда берешем болуп өткүлө 5 күндүк ушул жалганда 2 сомун бирөөсүн бергендерден болгула рызкынын адалдап тергендерден болгула толкунданып Кудайга жыргагандан болгула жайнамастын үстүндөн ыйлагандан болгула бирөөнүн этин жебестен чайпалып бүгүн төгүлбөй түндүк менен түштүктөп эки-экиден бөлүнбөй бириңди карап сөгүнбөй ынтымакта бир болуп жыргагандан болгула бириңди бириң ошентип сыйлагандан болгула мечиттин аркын өйүстөн келип намаз кылгын деп ымдагандан болгула толкунданып буйурса баскандардан болгула Куран бетин биригип ачкандардан болгула периштелер жазуучу дастандардан болгула бул дүйнөдө не керек баары мына жалгандыр дүнүйөгө берилген анын өсүң армандыр дүнүйөнүн түбүнө кимдер гана баргандыр эң негизин айтарым толгон жандары бар билесиңерби жүрөктө пайгамбарымды көрсөм деп не бүтүр ырдап турган чагыбыз анседен ачыла берсин деп турам таалай менен багыбыз андагы эмненин айтайын бакылдабай айтайын бакылдабай майсайын силердин айткан сөзүңдү кеңбишекке барганда рахмат деп айтайын саламыңар кут болуп ойлогонуңар бүт болуп жакшылыкта бололу силер туугандар 5 күндүктүндөй коногу жана максатбай мага кеп айткан мен 5 эле мүнөт айтам десе 20 мүнөт ырда деп айткан азы саат карасам 10 эле мүнөт өтүптүр эптеп-септеп Жеңишбек 10 мүнөткө жетиптир. Андыктан бүгүн Жеңишбек айткан сөзүн улай тур, кээ-бири саатын карап жатпайбы, дагы 10 мүнөткө чыдай тур. Ырдасам деги болобу, анткенин ырдап турсаң акындар бул дүйнөнүн коногу. Акын ырдап турганда кечки ратта таң атат, кайраң ырдап бергин деп отурган элди саматат. Бирок убакытты көрдүңөр, зуулап өтүп баратат. Баягы жүргөн кечтериң, бүгүн пайгамбардын эстедиң, куттуу болсун ушундай. Мавлид деген кечтериң, мавлидтин жолунда бүгүн мына көңүлдү бура турган кез келди. Пайгамбарга салават, уга турган кез келди. Салам кылып карачы, бере турган кез келди. Түшүбүздө пайгамбарыбызды көрө турган кез келди. Толкунданып буйруса жыргай турган кез келди. Бүгүн түнү пайгамбар кирсе түшүнгө ыйлай турган кез келди. Бирибизге дубаны айта турган кез келди. Жеңишбек ырдап бүттү го, эми кайта турган кез келди. Кандай ырдар экен деп отургандын баарысы Жеңишбекти текшерди. Анткени жаттаганырым түгөндү, шыпырып салдым жүгөндү. Эми агайын туган айтарым, жанатадан бакылдап гүлдөй болуп гүлөндү. Жакшылык болсун ылайым, чын ниеттен айтамын, көңүлүмдү бөлөмүн. Бүгүн элесин айттык бакылдап, пайгамбардай улуу төрөнүн. Барыңар аман болгула, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен силерди жакшы көрөмүн. Арактан сактангыла. Анткени арак бардык жамандыктын ана башы. Арды сөзү жүрөгүбүз менен жашаганга насип кылсын. Урматтуу меймандар, мен сіздерге bir кыска bir нерсе жарыя айтмакчымын. Андан кийин мен буяка мен жарыя айткычакты дубага Замир Карекени чакырмакчымын, келе берсеңиз. Ден соолук деген билесиздер абдан керек экен. Мен айтып кой деп бул жерде 9 апрель күнү Кыргызстан соода үйүндө Тайдзи Юан деген билесиз баягы өтө пайдалуу да. Ошо жерге барып, барыңыздар, жазылып керек болсо көп нерсесине күбө болуп кетиңиздерди сурап атышат. Андан сырткары азыр чыгып бара жатканда эки жакта пакет кармаган биздин жигиттерибиз турат. Фаеден көрдүңүздөр, биздин Калматов Асатбек бир тууганыбыз ден соолугуна байланыштуу өтө муктаждык акчага керек болуп аткан экен. 65 000 долларлык операцияга тыйын керек экен. Колдон келишинче биз жардам берели деген сураныш чыгып баратканда жүрөгүңүздөн чыккан
тыйыныңыздарды, жардамыңыздарды беріп кетсеңер, Аллахтың разычылыгы үшін деп айтар элек. Не дейбиз? Аллах барыңыздан разы болсын, анда bir жақшы қарекем дуа қылса, анан тарайлы. Урматтуу бир туугандар, Кудай Таала кабыл кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах субхану ва таала Кур'ан-ы Каримде удууни астажиб лакум, силер дуа кылып менден жалынып жалбаргыла, мен суранаңарды берейин дейт экен. Бардыгыбыз биз дуа кылалы, силер амин деген, Кудай кабыл кыл деген сөз болот. Коштоп амин деп туралы, Кудай Таала бүткүл тилегибизди кабыл кылсын. Амин. Аллахумма тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allah subhanahu wa taala niyet ihlaslarыбызды кабыл кылгын. Allah subhanahu wa taala ушул жерде өзүңдү сыйлап, пайгамбарыбыздын жолун сыйлап, ушу кадам таштап келген бир туугандарыбыздын тилеген тилек ой максаттарынын баарына жеткизгин ya Rabbal alamin. Allah subhanahu wa taala биз көтөрө албаган сыноолор менен сынабагын, оору сыркоо кырсык балалардан алыс кылгын. Кудай Таала ушул жерде амин деп өзүңө алакан жайып, жүрөктөрүн өзүңө каратып, Кудай Таала өзүңдөн жалынып жалбарып аткан ар бир инсандын тилек максатына жеткизип, үй бүлөсүнө тынччылык, аманчылык берген. Ушул алыс жерге мекенин таштап, мекенибизди таштап, ушул жерде соода кылып жүргөндөрдүн соодасына Кудай Таала береке берген. Окуп жүргөн ини карындаштарыбызга Кудай Таала билим берип, ошо билимдери менен мекенибизге кайтып барып, эл жерибизге пайдалуу кызматтарды кылышын өзүң насип кылган. Ушул жерде наристе балдар чуркап жүрүшөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде араңарда белдери бекчейген кары инсандар болбогондо, үйүңөрдө ыңаалап ыйлаган наристелер болбогондо, башыңардан балелер жамгырдай жаамак дейт. Кудай Таала ушу наристелердин урматы менен, араларыбызда эне аталарыбыздын урматы менен Кудай Таала дуаларыбызды кабыл кылсын. Ошо ата-энелерибизге кызмат кылышты Кудай Таала насип кылган болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шафааты дүниөдө да, ахиретте да ар бирибизге Кудай Таала насип кылып, пайгамбарыбыз жашообузда биздин жол башчыбыз болсун. Кудай Таала иманыбыздан эч убакытта айрыбасын. Өмүрүбүздүн аягына чейин Кур'ан окуй турган, Кудайга кулчулук кыла турган, пайгамбарыбызга татыктуу үммөт болушту ар бирибизге насип кылсын. Алыста кылган мекенибизге, мамлекетибизге Кудай Таала күч-кубат берсин. Мамлекет башындагы инсандарга Кудай Таала күч-кубат, жүрөктөрүнө иман, ихлас берип, эл үчүн так дааналап иштеп беришин Кудай Таала насип кылсын. Элибизге иман берсин. Иман жолунда ар бирибизди кызматчы кылып, Кудай Тааланын аскерлери кылып, Кудай Таала өзү колдонгон болсун. Аллах субханала таала арам нерселерден өзү алыс кылсын. Ар бирибиздин пендечилик кылып, кылган күнөөлөрүбүз болсо Кудай Таала кечирген болсун. Мындан кийинки өмүрлөрүбүздө арам нерселерди Кудай Таала дуал кылып тосуп, арам нерселерден алыстап, акыйкатты ээрчишиликти ар бирибизге насип кылсын. Аллах субханала таала ар бирибизди Кудай Тааланын сүйкүмдүү кулдарынан кылып, ушул жерде кандай жакшы маанай менен отурсак, бейиште пайгамбарыбыздын жанында ушундай маанай менен отурушулукту Кудай Таала насип кылган болсун. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Ва саллаллаху таала ва саллама ала хайри халқихи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Валхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин. Барыңыздардан Аллах разы болсын. Эмки мавлидте көрүшкөнгө чейин бар болуңуздар, аман болуңуздар.